Президент Садыр Жапаровдун энесинин кызы Лаззат Нуркожоеванын колун сураган жигит камакка алынды. Бул тууралуу 1-май райондук сотунан билдиришти. Маалыматка ылайык Автандил Сабырбеков кылмыш жаза кодексинин 282 беренеси боюнча баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун ири өлчөмдө сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо боюнча шектелүүдө. Спутник Кыргызстан агенттигинин ишенимдүү булактары билдиргендей, Сабырбеков менен кошо анын агасы да кармалган. Алдын ала маалыматтар боюнча экөө тең мефадрон сатууга шектелүүдө. ИИМ кызматкерлери аларды 4-июлда кармаган. Эми абакта 3-августка чейин болушат дешти ишенимдүү булактар. Эске салсак, буга чейин Лаззат Нуркожоеванын колун сураган жигит кармалганын президенттин маалымат катчысы Аскат Аллагөзов тастыктаган. Жогорку сотко караштуу сот департаментинин кызмат адамдары тарабынан акча каражатын ыйгарып алуу фактысы аныкталды. Улуттук коопсуздук кызматы билдиргендей, 4,667,672 сом өлчөмүндөгү акча каражатын мыйзамсыз ыйгарып алышкан. Анын алкагында сот департаментинин алименттер боюнча бөлүмүнүн башчысы жана 1-май райондук сотунун сот аткаруучусу кармалды. Маалыматка караганда 2016-жылы кыргызстандык жаран үйүн күрөөгө коюп Кыргызстан коммерциялык банкынан $150,000 насыя алган. Аны өз убагында төлөй албай калгандыктан 2022-жылы үйү банк өкүлдөрү тарабынан аукционго коюлган. Үй сатылып насыя төлөнгөндөн кийин калган акча жаранга которулушу керек болчу. Бирок сот кызматкерлери ичара сүйлөшүп алып, жарандын атынан ишенимдүү катты жасалмалоо аркылуу каражатты толугу менен өздөрүнө ыйгарып алышкан. УКМКнын убактылуу кармоочу жайына учурда киргизилди. Бул боюнча ыкчам тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Өзбекстан менен Кыргызстанда сатуу үчүн Тажикстандан баңгизат ташыган канал бөгөттөлүп, уюштуруучулары кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка ылайык, бул кылмышка шектелип, Ош облусунун 64 жана 63 жаштагы жарандары кармалды. Белгилүү болгондой, схеманы уюштурган жарандардын үйүндө сакталган Ошто жана Өзбекстанда сатуу максатында таңакталган баңгизаттар табылды. Кармалгандарга тиешелүү жайларды тинтүү учурунда 7 килограммга жакын баңгизат табылган. Кылмыш иши козголуп, тиешелүү тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Опузалап системалуу түрдө пара талап кылган журналисттер кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка ылайык, алар милициянын кайгылуу күзөт башкармалыгы менен биргеликте рейдке чыгып, тартылган видеолорду айдоочуларды опузалап акча талап кылуу үчүн колдонушкан. Өлкөдөгү телеканалдардын биринин кызматкерлери сантаж жана коркутуу жолу менен мамлекеттик кызматкерлерден анын катышуусундагы видео материалдарды алып салуу үчүн акча талап кылышкан. Алар өздөрүнүн аракеттерин мыйзамдуу көрсөтүү үчүн карыздык милдеттемелери бар экендиги жөнүндө кат жазууга мажбурлашып, унаасын күрөөгө алышкан деп айтылат маалыматта. Шектүүлөр $2,000 алып жаткан жеринен кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Тергөө амалдары улантылып жатат. Кыргызстандык жарандын бири айдоочулук куәлүк алуу үчүн 28 жолу сынак тапшырган. Мындай маалыматты транспорт каражаттарды жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттик маалымдады. 2023-жылдын 1-январынан тарта системада теориялык экзаменди рекордтук түрдө тапшырган учурлар катталган. Алардын бири 28 жолу аракет кылып сынактан өткөн. Дагы 32 жаран бир нече жолу аракет кылганына карабай сынактан өтпөй калган. Быйыл 30,634 адам айдоочулук куәлүк үчүн теориялык экзамендерден ийгиликтүү тапшырды. Өткөн жылдын ушул мезгилинде 26,307 жаран сынактан өткөн. Боору алмашылган 2 бейтап үйүнө чыгарылды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришти. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев бейтаптар ай сайын адистердин көзөмөлүндө болорун белгиледи. Ошондой эле учурда 15 адам боорду алмаштыруу үчүн кезекте турары. Алардын ичинен 4-өнүн ылайыктуу донору бар экендиги айтылды. Азыр операцияга чейинки бардык зарыл тиешелүү чаралар өтүшүүдө. Эске салсак, 10-июнда өлкөдө алгачкы жолу акысыз боорду алмаштыруу операциясы жасалган. Алар толугу менен президенттик фонддон каржыланып, бейтаптарга кошумча чыгым тартырбай кымбат медициналык жардам көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. 10-жылдан тарта Ош шаардык муниципалдык автоунаа ишканасы 7-номердеги жаңа автобустарды каттамга чыгарды. Шаардагы 107 маршрут каттамдан чыгарылып, ордуна 7-автобус коюлду. Жалпы 20 автобус Курманжан Датка аймактык башкармалыгынан Айру шаарчыга чейинки аралыкты камтыйт. Анда 14 аялдама болуп, 6-7 мүнөттүк аралык менен иш алып барат. Эскерте кетсек, Ош шаарына 100 автобус алынып келинген. Буга чейин каттамга 43-автобус чыгарылган. Автобуста 25 олтургучу болуп, сыйымдуулугу 56 жүргүнчүгө ылайыкташкан. Салондо уюлдук аппаратты кубаттаган түйүн жана шамалдаткычы бар.